Гүлдөй бер күнде зор мекен, ағарып атқан таң менен, туғарма Айкөл манасты баратат алға шаң менен. Айкөл атауыз баштаған андан бері көстей қыран, данышман, кемеңгер аталарысын ұлы осыяттарын өзімізге үлгі қатарында тұтып, өлкө келечегин өргө сүйрөйлү деген жаштар кайрадан биздин куттуу студиябызда Манастанын интеллектуалдык телетаймашы өзүнүн бүгүн көрсөтүүсүн баштап олтурат. Арыбаңыздар, касиеттүү кыргыз журтум. Өсүп келе жаткан кыргыздын ар бир баласы Манас менен ойгонуп, Манас менен уктаса, Манаста ураан чакырып, Манас менен сүйлөсө деген жакшы тилектерди кыргыздан чыккан ар бир баатыр кемеңгер аталары сөздөрүнө үлгү кылып өсүп келе жаткан ар бир бала кыргыздын баатыры менен сыймыктанып, мен жайыл болом, мен бердике болом, мен ормон болом, мен Алымбек болом деген жакшы тилектер менен чоңойсо деген жакшы бир аруу тилектерибиз бар. Ошондой аталарыбыздын сап башында турган кыргызды кыргыз кылып түптөп келип 2200 жылдык карт тарыхынын бардыгын сай медере таш бетине жазып, андан улуу жомок кылып бизге жаратып кеткен улуу дүйнөгө балдар келген. Эмесе тааныштырып боло турган болсом, оболу оң жактагы топ Бишкек шаарынын намысын коргоп катышып жаткан номер 5 улуттук компьютердик гимназиядан келген Кабылан тобу. Даярдаган мугалими Абдрахманова Чынар эжекебиз. Кабылан тобунун атаандашы буга чейин дагы республикалык таймашка катышып жүргөн Баткен облусунун намысын жыл сайын келип коргоп келишет. Быйыл дагы бир жакшы тилек менен келип олтурат. Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектептен келген Бүтүн ала тобу тобу. Даярдаган мугалими Рахматова Сапия эжекебиз. Учурдан пайдаланып биз бир нерсени жакшы жаңылыкты жалпы журтка айткыбыз келип олтурат. Сапия эжебиз былтыркы өткөн жылда Кыргыз Республикасынын президентинин колунан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими төш белгиси менен сыйланган. Эже сыйлыгыңыз кут болсун. Эки топту даярдап келген эки устатка ыраазычылык билдирип, ордуларына узатып койсок. Рахмат сиздерге. Манастануу интеллектуалдык таймашы кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана тилин сактоо, өнүктүрүү, рухий дөөлөттөрдү даңазалоону максат кылат. Адаттагыдай эле бүгүн көрсөтүүбүзгө дагы ар тараптан өнөктөш болуп колдоо көрсөткөндөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы жана ошону менен биргеликте Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги. Манастануу дегенде өздөрүнүн болгон моралдык жактан жардамдарын берип, китеп менен андан тышкары республикалык таймаштыбыздын ар биринде жүрүп өздөрүнүн ар тараптан колдоолорун көрсөткөн биздин мамлекеттик мекемелерге ыраазычылык билдирүү менен терең таазим айтабыз. Дайыма Манастанууда кызматташууда биздин мамлекеттик мекемелерибиз, министрликтер терең кызматташат деген жакшы ниет менен бүгүн көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүн Кабылан тобу менен Бүтүн ала тобуна сарасеп сала турган биздин даражалуу Калыстар тобу бар. Калыстар тобу менен тааныштырып алсам. Калыстар тобунун мүчөсү Якутияда өткөн дүйнөлүк эл аралык эпос айтуучулардын фестивалында баш байгени жеңип, атайын сыйлык менен сыйланган Кыргыз Республикасынын ичиндеги Саякбай Каралаев атындагы алтын медалдын ээси белгилүү манасчы Замирбек Баялиев. Калыстар тобунун төрагасы Коомдук Манас академиясынын академиги, белгилүү манасчы жана акын Рыспай Исаков. Калыстар тобунун дагы бир даражалуу мүчөсү, Манастанын интеллектуалдык телетаймашына өнөктөш болуп жаткан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын баш кадиси, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн жана маданиятынын мыкты кызматкери Мундузбек Абдыжапар уулу. Калыстар тобунун ишине ийгилик каалайбыз дагы таймашыбыздын эң биринчи бөлүмү болгон саламдашуу бөлүмү менен кезек оң тараптагы номер 5 улуттук компьютердик гимназиядан келген Кабылан тобу. Кезекти сиздерге беребиз. Кыргыздын бүтүп багына, Манасын бүтпөс казына, ала тоо койнун ээлеген бактылуу кыргыз арба, Манастын айтып баянын, Айкөлдүн эли силерге Феликс жолдойт саламын. Чыкпайсың чындап баягы жана башына, Манасың бүтпөс дастаны кенен казына. Мен миреп буккан элиме салам айтамын, Азаттай уулуң ийилип даяр кашыңда. Күч кубат берген баарына бирдей жалпыга, кошуунда жүрсө кол баштап жүргөн алдыда. Колдой көр бүгүн Алмамбет ата арбагы, Нурбол чыкты нурданып элдин алдына. Кызылга бөлөп, кыргынды салып каңгайга, атагы кеткен алыска тарап талайга, ата кем Манас арбагы бүгүн колдо деп, Кутмандай уулуң кубанып чыкты маңдайга. Кадырман элим, кайраты бекем калкыма, Ибрахим айтат ийилип салам жалпыга, Мертимбе менин медерим сүйгөн мекеним, бийикте кыргыз, алдыга. Улутум кыргыз, Жүрөгүм жалбырт жалында, жуурулуп намыс, өрт менен ысык жалынга. Урпагы болом, Угутуу күчтүү баатырдын, урааны Манас уюлган синген канында. уругубуз, Кыргыз, урааныбыз, Манаска шорот, Манаска шорот, Манаска шорот. Кара чаар Кабылан капталында чамынып, минтип колдоп алыптыр деп
Манас эпосунун чаптарында Кабылан ары сүрдү, ары айбаттуу болуп сүрөттөлөт. Биз да атаандаштын алыста сүрдү болгубуз келди. Жана ошондой эле Кабылан да биздин тобубузду колдосун деп, тобубуздун атын Кабылан деп атадык. Мен топ башчысы Дуңганбеков Феликс, топ мүчөлөрү Тыштыкбек уулу Азат. Дарданов Нурбол. Жамбулов Кутман. Төлөбеков Ибрахим. Кабыландай сүрүү менен амандашкан улуттук статусту алып жүргөн номер 5 компьютердик гимназиядан келген Кабылан тобуна ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Кезек алыскы Өрүкзарлуу Баткен жергесинен келген Бүтүн Ала Тоо тобу сиздерде. Амандашуу салтыбыз, адатыбыз, салам саатсыз кайрылгансыз канатыбыз. Айкөл Манас ааламына кош келдиңиз, уюткулуу кыргыз журтум. Аманбысыз? Кыргызым, атың өчпөй кылымдардан, 40 жылдап карт тарыхта сырың калган, биримдик жеңип далай замансынын Манастай ааламыккан ырың калган. Көптү көздөп туулдаган дарактар, не жөнүндө аян кылат, не нырдайт. Манас ата сенин пириң турганда, кыргыз деген улуу дарак жыгылбайт. Чачылып алдырган чагырксыз жого, айлансын ар бир уулуң аскар зого, журтка тилеп биримдик ынтымакты топтатадык мындайча. Бүтүн Ала Тоо. Бөрүлөр жеп кетет дейт бөлүнгөндө, бөлөккө кеп кетет деп элиң келди. Кыл чайнар кыйындыкта бир бололу, эгемен эркибизди теңир берди. Узак жылдар сигип калган сезимге, уругуру керек чыгар кезинде, жаңы гана өсүп жаткан өлкөбүз өз балаңдай дайым турсун эсиңде. Ошондуктан Бир муштумга биригели келгиле. Арамдыкка ак келтедей атылган, жалгандыкка Кабыландай катылган, айкөл жүрөк шер мүнөзгө үйрөткөн, жашай берет түбөлүккө Манастан. Мен топ башчысы Бектемир жана топ мүчөлөрү Нурлан, Элнора. Элжар, Кудайерди. Керемет саламдашуу менен керней сурнайын тартып, кереметин артып, жалпы жұрт менен амандашып, Ала Тоонун бүтүндүгүн тилеп, атайын Өрүкзарлуу Баткен жергесинен келип олтурган Бүтүн Ала Тоо тобуна дагы ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен бул бөлүмдү жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүздү баштайбыз. Бул бөлүмдө эки топ канчадан упай топтоду, жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекет сыйлыктын лауреаты, атанын уулу Замирбек Үсөнбаев атабыздын кыргыз эли жөнүндө мындайча бир 4 сабыры бар. Саны жактан аз элбиз, сапаты тунук таз элбиз. Көрүнүшү аз элбиз, көркөмү дүйнө таз элбиз. Көркөм дүйнөсү башынан ашкан Ала Тоо менен барабар аскасы асман тиреген, тетиги ай чапчып турган, азуусун айга жаныган баатырлар менен кыргыз байыртан бери шерденип келет. Ошондой баатырларыбыздын башында турган каранын карасы мана баатырдын баатыры болгон Манас атабыз. Ошондой дүйнөгө Сагынбай атабыздын вариантындагы Чытырман Токойго бүгүн биздин балдар кирип олтурат. Так ошол Сагынбай атабыздын вариантында түзүлгөн Манас бөлүмүндөгү алгачкы суроо оң тараптагы Кабылан тобу сиздерге. Эси чыгып ыйлаган, эшикке түндө чыкпаган, жаткандан турбай түшкөчө эрикпестен уктаган, үйүнөн алыс чыкпаган, апасын сарсанаага салган бозулан ким? Бул окуя кадимки бул баягы Канымжан болсо Меңдибайга айткан сөзү, бул Меңдибай болсо баягы тучунак издеп көпкө чейин жоголуп кетет эмес па. Ошондо ким ошо табылгандан кийин келгенде Канымжан ушул ырсаптарды айткан кези бар. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо Бүтүн Ала Тоо тобу сиздерге. Манас атабыздын туулгандагы турпатын ороюн айтып бергиле. Манас атабыз төрөлгөндө мындай дейт: маңдай жазы баш куш, бар боюнда турат туш, кочкор тумшук, көч кирпик, көркү калча көзү тик, жалаягы ооз жаркабак, жаагы жазы эрди узун, эр мүнөзү көрүнөт деп сүрөттөлөт. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо кайрадан сиздерге. Башчысы Нескара качып кеткенде 6000 ашык колду Манас эмне кылат? Бул окуяда болсо Нескара 6000 колду топтоп Манаска келип чабуул жасаганда ал өзү качып чабдараттын күлүгүнөн качып жок болуп кетет. Калган 6000 кол болсо анын ичинен 430 сарт болот дагы. Бул элди эмне кылабыз деген суроо жаралганда Манас болсо алардын 86сы катын кызга жакынын кырып, калганы болсо түпкү атабыз түрк экен деген деп жакыптын астына жалдырап келгенде алар өздөрүнүн элине кошуп алышат. Ошондо Өзүнүн элине кошуп алган жай. Башчысы Нескара качып кеткенде 6000 колдун бардыгын өз жерине тараткан жайы бар. Кийинки суроо Бүтүн Ала Тоо тобу сиздерге.
Тыргооттук Деркенбай эмне себептен кам болуудан баш тартат? Тыргооттордун Деркенбай ошол жерден менин кан болууга шайым жок, жакшы айтар кебим жок. Андан көрө ошол негизи ошол шайым жок деп кутулуп кеткен жайы бар. Элге айтар сөзүм жок деп. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан кабылан тобу сиздерге видео аркылуу берилмекчи, анда экранга көңүл бурабыз. Оргого жардамга барып, жараланган култканы ким аяктырат? Жаратылган кутканы саман аяр куткарып келип дарылайт. Самын аяры кымбат баа дарыны берип, 2 күн бою таңдайына суу тамызып, жарасын аяктырат. Бүтүн ала тоо тобуна берилчү суроо дагы видео аркылуу берилмекчи, анда экранга көңүл бурабыз. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн силерде чоң сыноо, Манас айтуу боюнча чоң сыноо болуп атканына мен да толкунданып турам силер менен кошо. Негизи Манасты билүү, Манасты айта жүрүү бул Чыңгыз атабыз айтып кеткен. Манасты билбеген кыргыз эмес деп. Бул Манас дайыма бир Манасты билген адам, Манасты билген инсан ал жаман болбойт негизи. Муну мен жеке өзүмдөн гана эмес, менин тааныштарым, жора жолдошторум, досторум дегеле мен урматтап сыйлаган адамдардын сөздөрүнөн, кылган ишинен аларды билем да ушул. Мына мисалы бая күнү биздин азыр премьер-министрибиз Мухаммедкалый Абылгазиев да өзү айтты, мен бала кезде Манас айтчым деп. Мен ойлойм, Манасты билүү бул сени дайыма эрдиктерге, жакшылыкка, тазалыкка үндөгөн нерсе. Ошондуктан бүгүн мыктылардын мыктысы, чыкчылардын чыкчысы келген экенсиңер, мени силерге атайын даярдаган суроолорум бар. Манас өнөр адамдарына кандай мамиле кылган? Өнөрүң болсо өргө чап, коркулбай асыл жанды бак. Элдин күчү эл менен, эрдин күчү эл менен, эмгегиң менен элге жак дегендей, Манастабыз баягы жигитке 70 өнөр азык кылат демекчи. Аркыл өнөрдүн ээси болгон Манастабыздын кыйла чоролору бар. Алардын катарында Сыргак, Серек сыяктуу кыйла балбандар баягы Манастабыздын манастыгына салым кошуп, Манастабыздын аркыл тараптан жөлөп таяп келген. Мисал үчүн Ырчуул деген чоросу болгон, ал жалаң ушул өзгөчө бир чечендик каражак келгендигинен Манастабыздын жанында баягы жарчысы болгон Манастабыздын. Ошол баягы жалаң үйдүн борун жарым күнү ырдаган деп, мактаган деп айтканда ага дагы кыйла бир сыйлыктарды берип, Манастабыз ушундай өнөр ээлерге өзгөчө бир көз караш менен караган. Алар сыйлап, баягы өнөр ээси дегенде баягы бокен өзгөчө өнөргө көз катары берген болуп атат. Андан башка дагы кыйла өнөр ээси Кырчордун ичинде дагы эле бардык эле өнөр ээлери. Рахмат. Манас өнөр адамдарына аябагандай жакшы мамиле кылган деп ойлойм да. Анткени Чыңгыз Айтматов бекер айткан эмес. Манас бул кыргыз элинин энциклопедиясы деп. Биз ушул Манастан жер аталыштары болобу, же болбосо өсүмдүктөрдүн аталыштары болобу, же болбосо комуз жөнүндө билимибиз болобу, обон жөнүндө билимибиз болобу, же болбосо кыргыздын каада салттарын кантип коноктосуу, кантип узатуу, кантип куда түшүү, кантип жоого аттануу, жоо жаракты даярдоо деген сыяктуу баардык биздин сада салтыбыз капталган Манас болгондуктан, ошолордун баардыгы Манастын тегерегинде айтылгандыктан, мен ойлойм Манас атабыз абдан чоң өнөргө мамиле кылган. Ал эгер өнөргө мамиле кылбаса, анда Манас деген эпос да бизге калмак эмес да. Ошол романдын Ырчуулун бапелеп, багып, өстүрүп, жанында таптап жүргөн үчүн ушундай улуу эпос калды деп ойлойм. Депутат агабызга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроо кайрадан кабылан тобу сиздерге.
мерт тапқан 714 кулжаны алып кетүү үчүн канча адам барган? Негизи бул 714 кулжаны деген ошол ак келтени сынаш үчүн атканда ошол жерден кулайт. Бирок биз канча адам барганын так санын билбей жатабыз. Негизи окуянын каршы биз күткөн жооп болгон жок. 2000 адам барган жай айтылат. Кийинки суроо бүтүн ала тоотобуз сиздерге. Кубангердин Кырмыз ушаага берген тартуусу кандай тартуу? Тогуз жашында толгон Кубангер аяр бул жоо кызматын алып кошоюн жолун тосуп чыгат. Ошол акта эскерген жайы бар. 2 жыл мурун 500 төөнү алып барып Кырмыз ушаага берип келгендиги эскерилет. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроого улантобуз сиздерге. Жакыптын баласы Манаска берген тарбиясы кандай тарбия? Эмнелерге үйрөткөн? Жакып Манасты тарбиялоосунда абдан эле чоң Жакыптын салымы бар да. Себеби ал өзүм Манас тестияр бала болуп чоңойгондо ал туура эмес бала болуп чоңой болсун деп өзү атайын Ошпурга алып барып байбичеси Чыгырды экөө кеңешип Ошпурга алып барып берип ошактан кичине болсо дагы мындай токтолсун же болбосо жакшы жакка багыт алсын деген дагы ошол жайлар келсеч, андан башка дагы башка окуяларында дагы ушу Жакыптын Манаска берген бул акыл кеңештерин айтсак да болот. Азаматсыңар, негизинен жооп туура. Бир сөз менен айтканда эмгекчилдикке тарбиялаган жайы бар эмеспи? Кийинки суроо ушул эле өңүттөгү суроо, бүтүн ала тоотобуз сиздерге. Соорөндүктүн баласы Алмамбетке берген тарбиясы кандай? Алмамбет атабыз төрөлгөндө эле аябай Мухаммед деп төрөлүп, ислам динине ошол мезгилде эле төрөлгөндө эле ислам динине карагелери бизге айдан ачык болуп калган. Ал эми чоңое баштаганда Алмамбет атабыз аябай зирек асмандагы айды көрүп, бул эмнеси айдын түрөөчү гана деп баягы сопу дейт экен кытайларда, ошол сопусунан сураса, ал анысы жооп бербейт, жообун билбейт дейт. Анан аны көрүп калган соорондук баласы Алмамбетти 5 жыл окууга берип, андан кийин 12 жашында, 14 жашында эрте эле хандыкка отургузган жайы бар. Аябай мыкты тарбия берип, окуу жайга да окутканы эскерилет. Азаматсыздар, жооп туура. Ушуну менен Манас бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Кийинки бөлүмүбүз болгон Сыр Куржун бөлүмүн баштайбыз. Байыртан эле кыргыз элинде жылуу сүйлөсө жылаан ийден чыгыптыр. Же болбосо сөз тууралуу кыргызда бир канча накыл кептер бар. Алардын бири ачуу да сөз, таттуу да сөз. Бир иш менен кыргыз, бир сөз менен кыргыз бир ишти чечип келгендигин Манастан да байкап олтурсак болот. Бул айкөлдүктүн, андан тышкары баатырлыктын, ашкера акылмандуулуктун символу. Чыныгы чечен, чыныгы баатыр, эл башкарам дегендер бир сөз менен жалпы журттун тагдырын оңго дагы, солго да чечип койгон жайы кыргыз тарыхында байма-бай кезигет. Ошондой сөздөр, кандай сөздөр эле, бүгүн сөздүн куту канчалык? Ошолордун бардыгын кайрадан кыргыз элине эсине салалы деген ниетте биздин Сыр Куржун бөлүмүбүз атайын көөнө сөздөр жана макал лакаптар катылган. Эки топтон бирден өкүл келип алып чечмелеп берсеңиздер. Биздин топко көөнө сөздөрдөн бейлөө деген сөз келген. Ал эми макал лакаптардан кастын ою бөлөк, достун ою жөлөк деген макал лакап. Бизге көөнө сөздөрдөн банжи деген сөз келиптир. Ал эми макал лакаптардан болсо, итти каппайт дебе, атты теппейт дебе. Топ менен кеңешип, анан айтып берсеңиздер. Манас эпосундагы макал лакаптар чыгарманын көркөмдүгүн арттырып, мазмунун байытуу менен чоң тарбиялык мааниге ээ. Чыңгыз Айтматов. Бизге көндөргөн сөздөрдөн бейлөө деген сөз келген экен. Бул бейлөөнү биз мында чечмеледик. Бул байкоо, кун коюп кароо. Мисалы үчүн муну эпостон мисал келтире турган болсок, Бак менен Кыдыр Манас менен Бакай отурган чатырга киргенде, андан бөлөк 12 киши отурган болот. Бирок аларга бейлеп көзүн салган жок деп айтылган жери бар. Да, кошумчалып кетсек, бул жаңа
Манас кайыпкан менен болгон согушунда кара бөрүктү 22 жашында жактырып калат. Ошого чейин Манас бейлеп көзүн салбаган деп башка кыздарга ушинтип сүрөттөлгөн дагы жайы бар. Ал эми макал лакаптардан бизге касыптын ою бөлөк, достун ою жөлөк деген келген. Буга деген биз эпостон мисал келтирип турган болсок, бул чоң казат бул чечмелегенде бул ошол душманыңдын ою мындай баары бир сага душмандык кылып кетет деген мааниде эле айтылган да. Досуң болсо ары бак сени колдоп, жаныңда жүрөт деген мааниде эле айтылган. Бул эпостон мисал келтирсек, бул чоң казатта мисал келтирсек болот да. Ал жерден деген Коңурбай тыныгуу сурайт эмеспи? Ошондо бирок ал тыныгуу сураган менен анын ою башка болчу да. Аскер топтоп келип басып алуу болчу. Бирок ушул оюн Манас аны түшүнбөй айкөлдүк кылып коет да. Бирок бул жерден Алмамбет анын досу болуп, ал келет да, бул жерден сен тура эмес кылып жатасың депчи. Коңурбайдын ою негизи башка, сен тура эмес түшүнүп атасың деп бул жерден айткан да. Демек ушул жерден бул достун ою, дос ары бак сага дос болуп, жанында жөлөк болуп жүрөт деген мааниде айткан. Азаматсыздар, сиздердики. Банди деген сөз келиптир. Банди деген негизи бул банд, түрмө деген сөздөн келип чыккан. Банди деген камап алуу, торуп алуу, туткунап алуу деген мааниде. Эпостон мисал келтире турган болсок, баягы Көкөтөйдүн ээлигиндеги кыйла бир куштуу жаныбарларды айтып, анын аягында аяктууда бар бекен, адамга банди болбос деп эскерилет. Бул жерден билсек болот, баягы Көкөтөйдүн ээлигинде эмне деген куштуу жандар бар экени бүт баары айтылат. Ал эми макал лакаптардан болсо бизде ит каппайт дебей, ат теппейт дебей деген макал келген. Ит иттигин кылат. Ит канчалык жоош болсо да бара-бара бир күн сага куйругун көрсөтөт да. Кандай десем, баягы бул жерге баягы көз камандардын окуясындагы мисал келтирсек болот. Атты теппейт дебей, бул деле ушул мааниде баягы канчалык жоош ат болсо да эшекти семирсе эсин төт дейт эмеспи? Анын сыңарындай канчалык жоош ат болсо дагы, мыкты буудан болсо да бир күн тайып кетип же болбосо табиятынан ушундай экендигин көрсөтүп коет да. Ошол эпостон көз камандарды мисалга келтирсек болот. Толуктоо жокко дейм же барбы? Кошумчалап кетсек, буга бөрү баласы ит болбойт деген макал дагы ушуга төп келет. Канчалык тарбиялап эмне кылсаң дагы бөрү бойдон калат дегендей мааниде. Саламатсыздарбы? Жакшы оюн болуп атат. Азыр ушул көөнө сөздөр макал лакаптар бөлүмүндөгү ушул таймашка катышкан окуучулардын, балдардын чечмелегенин көрүп отуруп мындай бир зор чоң ырахат алып атабыз да. Анан ушул Кабылан тобуна келген Бейлөө тобу боюнча туура чечмелешти. Дагы бир кошумча айтып коючу нерсе, азыркы учурда мониторинг деген термин бар да, бир нерсе ишти аткарууда алдын ала мониторинг кылышат. Ошону алдын ала изилдеп, иликтеп, үйрөнүп чыгышат, кандай болот? Мына ошол мониторинг терминин бүгүнкү күндө терминолог окумуштуулар атайын расмий сөздүккө киргизишти, Бейлөө деп. Ушул көп сөздөрдү, түшүнүктөрдү кыргызчалоодо тилчи окумуштууларыбыз Манас баштаган улуу кенже эпостарыбызга, жалпы элдик өзек чыгармачылыгыбызга дагы кайрылып, азыр ошол баягы эскирген архаизм, тарыхый сөздөрдүн кулагынан чоюп кайра биздин күнүмдүк турмушка аралаштырып атат. Анан өзүңүздөр билесиздер, Манаста Алмамбет менен атка жеңил тайгачак, уйкусу жок жогосак, сыргак экөө дагы beйлейт эмеспи? Алдын ала чалгын кылат, жолдорду карайт. Мына ушул жагында толуктап коюм келди. Калган сөздөрдү дагы бир кызык, бул Бүтүн Ала Тоо тобуна келген банди сөзү. Бүгүнкү күндө бандит деген термин бар, ууру кески каракчыны түшүндүргөн. Мына түрмө бир капасты түшүндүргөн термин да. Бул жагынан дагы иликтеп көрүш керек, балким ушул жагынан дагы баягы жакындык бар. Бунун өзү бир анан макалдар боюнча эми туура чечмеледиңиздер, бул жакка кошумча кошпой эле коелу, ийгилик каалайбыз. Рахмат, калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Ушул бөлүмдө эки топ канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Кийинки бөлүмүбүз болгон жер суаттары бөлүмүн баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей Сагынбай атабыздын вариантын окуп отурган кезде бүгүнкү күндөгү түбү бир түркий калкынын жайгашкан жерлери, анан алардын болгондо да кайсыл тараптан кайсыл тапка улуу көчү кеткен, бүгүнкү күндөгү Ала Тоо кайсыл тараптан келген, анан андан кийинки Ала Тоодон Ала Тоолуга улуу көчү кандай кеткен, булардын ичиндеги алым окуучулардын бардыгынын басып өткөн жолу дегире тарых менен биргеликте, же бул Сагынбай атабыздын тарыхты жакшы өздөштүргөндүгүбү, же болбосо ошонун бардыгын
Бір кылып айта бергенден кийин Сагынбай атабыздан кийин ушул окуялар келип чыкканбы деген бүдөмүк ойлор төрөлөт. Албетте бул ойлордун бардыгын биз балдар менен чогуу чечкенге аракет кылып келе жатабыз. Бул боюнча биз 7 жылдан бери Манастан интеллектуалдык тилет аймашы өз ишин улантып келүүдө. Дагы ошондой кызыктуу суроолордун бардыгы биздин ушул бөлүмдө катылган. Алгачкы суроо оң тараптагы Кабылан тобу сиздерге экран аркылуу берилмекчи. Экранга көңүл бөлөбүз. Кабылан тобуна берилген суроо: аялы адам, эркеги ит болгон Итали эли жердеген тоо. А варианты көк тоо, Б варианты кара тоо, В варианты ак тоо. А варианты көк тоо. Ушул бөлүмдө бүтүн ала тоо тобуна берилчү суроо мындайча баяндалат. Дагалактан төрө төштүктү көшөк баштаган 180 балбанды жанына алып, Кошой кайсы шаарга бармакчы болот деген суроо келди. А варианты Карагыш, Б варианты Көнө Турпан, В варианты Мамбай. Биздин жооп А варианты бул Каракыш. Жооп туура, азаматсыздар. Экинчи суроо Кабылан тобу сиздер үчүн. Саңыроонун өзгөргөн аты. А варианты Санамардын бели, Б варианты Дөбөттүн жолу, В варианты Сазандын жону. Б варианты Дөбөттүн жолу. Жооп туура, азаматсыздар. Бул бөлүмдөгү соңку суроо тагыраагы бүтүн ала тоо тобуна экинчи суроо мындайча. Кара курдун өзгөргөн аты. А варианты Котон, Б варианты Боспон, В варианты Карашаар. Кадимки эле Ороңунун калаасы кышы жазы кар түшпөс кара болуп жүргөндөн Каракур деп ат болуп кала болгон чагы бар деп эскерилет. Мунун абалкы аты Каракур, Котон деген кеби бар деп эскерилген жайы бар. Жооп туура, азаматсыздар. Бул бөлүмдө ата бала, эне кыз, андан тышкары жубайлардын аттары катылган, эң негизги каармандар менен эң негизги окуялар катылган. Алгачкы суроо Кабылан тобу сиздерге. Алмамбеттин тону кандай аталат? Ак күбө. Тилекке каршы жооп туура эмес, Саринжи. Ысык көлдүн мурунку аты. Соңкөл. Тилекке каршы жооп туура эмес, Соңкөл эмес, тагыраагы Керкөл. Жапактын атасы. Ороздо. Жооп туура эмес, Шыгай. Төштүк канча бир тууган? 2 бир тууган. Тилекке каршы жооп туура эмес, 9 же 10. 9 уулдун кенжеси деген саптар бар эмеспи? Ташкенттеги кыргыздардын башчысы ким? Көкөтөй. Жооп туура, азаматсыз. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Кабылан тобу атаганат бир гана суроого туура жооп берип, жыйынтыгында 2 гана упай топтой алды. Кийинки кезек булардын атаандашы болгон бүтүн ала тоо тобунда. Үрбүнүн урматына салынган шаар. Үрүмчү. Жооп туура. Абаңды талаанын азыркы аталышы. Чүй. Жооп туура, азаматсыз. Кемекчалдын мингени. Керчолок. Жооп туура. Бадана томбу. Жооп туура, азаматсыз. Текестин иниси. Тейиш. Жооп туура. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө бүтүн ала тоо тобу 5 суроого тең туура жана так жооп берип, эң жогорку 10 упайды топтой алды. Манасчы Сагынбай Орозбаковдун оозунан жазылып алынган 250 миңге жакын ырсаптары Фирдоусинин шахнамесинен 2 эсеге, Гомердин Илиадасынан 16 эсеге көптүк кылат. Виктор Жермунский Манас эпосун изилдөөгө киришүү эмгегинен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай Кабылан тобу менен бүтүн ала тоо тобу ушул бөлүмдөргө чейин сай күрүктөрдөй болуп тең ата келе жаткан жайын көрдүңүздөр. Бир гана күтүлбөгөн суроо бөлүмүнө келгенде бүтүн ала тоо тобу 5 суроого тең туура жана так жооп берип 10 упай топтосо, атаганат биригемдүүнө Кабылан тобу бир гана суроого туура жооп берип 2 гана упай топтой алды. Бул бөлүмдө биз Кабылан тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Атаандаштардын өз ара суроо бөлүмү. Келиңиздер топтор. Чүй облусу Аламбидин району
Бер Булак орто мектеби ыйык тобу. Оғанға болған чабуылда Боқмұрын түлкінің қызына ашық болып қалады. Ошондо Куда башчы Бакайдан түлкү қаны кеп сурайт. Атын кимеле келинин Айткын Бакай деп сурайт. Атын билбей аңырайып калышат. Ошондо түлкүнүн кулагына ким шыбырап Канышайдын калады деп айтат. Экинчи суроо бул Ош шаарындагы номер 52 мектеп лицейинин 40 чоро тобу 113тө кара экен, бир өзүнө караштуу. 15 уулу бар экен деген үзүндүдө сөз ким жөнүндө болуп жатат? Жана кайсы окуяда кездешет? Сиздерге? Чүй облусу Жайлы району Петропавловка мектеби Ярманас тайпасы. Алмамбет Аңулоого кетип, Көкчөгө жолуккан окуядан Алмамбет өз аскеринен бөлүнүп калып калат. Ошол учурда Соорондук Алмамбетти издейм деп жыйын курганда кимдер келген? Экинчи суроо. Ысык көл облусу Ак Суу району Керкөл тобу. Өмүрүнүн ичинде бир күн колун жуубаган журт. Топ менен кеңешип жооп берсеңиздер, ийгилик каалайбыз. Оғанға болған чабуылда Боқмұрын түлкүнүн кызына ашык болуп калат. Ошондо Куда башчы Бакайдан түлкү каны кеп сурайт. Аты кимеле келинин Айткын Бакай деп сурайт. Атын билбей аңырайып калышат. Ошондо түлкүнүн кулагына ким шыбырап Канышайды каалады деп айтат. Биз мунун так атын билбесек дагы ошол түлкүнүн вазири деп ойлоп атабыз. Чүй облусу Аламедин району Бербулак орто мектеби ыйык тобу. Жобу. Сыным аттуу бир аял зымпыйып басып барыптыр. Канышайды каалады. Кулагына түлкүнүн шыбыр этип калганы. Бул сыным аттуу аял болгон. Силер туура эмес жооп бергениңиздерге упай бере албайбыз. 113тө кар экен, бир өзүнө караштуу 15 уулу бар экен деген үзүндүдө сөз ким жөнүндө болуп жатат жана кайсы окуяда кездешет? Бизде жооп жок. Ош шаары Кырчоро тайпасы номер 52 мектеп лицейи. Биздин суроо 113тө кар экен, бир өзүнө караган 15 уулу бар экен деп ким жана кайсы окуяда айтылат деген. Бул Акын бешинин окуясында Алаңмудан дууду Акын бешинин Алаңмудан деген дуудусу айтылып кетет. Эпостон айтсак, Алаңмудан дуудуну аңдап көргөн ушуну 113тө кар экен, бир өзүнө караган 15 уулу бар экен, ошолорго караган 30 бөлмө шаар экен деп айтылып кеткен жайы бар. Тилекке каршы жооңуздар ката жок болгондуктан упай бере албайбыз. Алмамбет Аңулоого кетип, Көкчөгө жолуккан окуядан Алмамбет өз аскеринен бөлүнүп калып, ошол учурда Соорондук Алмамбетти издейм деп жыйын курганда кимдер келген? Бул учурда Соорондук Жолой Көдөң деген дуудуну жана дагы Кырмыш Шаным Мурадыл, Боскертик жана ушул сыяктуу Кытайлардын кыйла мыктыларын 12 миңден ар бирин 12 миңден аскер алып келдирип жыйган жай айтылат. Чүй облусу Жайыл району Петропавловка мектеби. Бул негизи туура жообу. Атулук деген карыя, анан Дебеги деген Мангунун башчысы Дебеги, Ыран Көдөң, Бедени деген, анан Шаян, Мансу деген кытайлар келет. Анан бул окуя ошол сүйлөш издеген жөнөшкөндө Алмамбет келип калат. Алмамбет кеткенине 2 ай болот. Жообу туура эмес болуп калган үчүн баа бере албайбыз. Өмүрүнүн ичинде бир күнү колун жуубаган журт. Эпосто өмүрүнүн ичинде бир күнү колун жуубаган 100 жыл өмүр көрсө да белин байлап буубаган, тырнагын кесип албаган деп чуушаңгы журт эскерилген жай бар. Дагы кошумчалай кетсек, бул Доң элинен келген көз камандар дагы ошондой сыпаттайт. Өмүрүндө тырнагын албаган, чачын кеспеген деп. А эгер тырнагын алган болсо ырысыбызды кетирди деген маанидалар жүрүшкөн. Туура жооп. Саламатсыздарбы? Ысык көл областы Ак Суу району Керкөл тайпасы. Өмүрүнүн ичинде боюн сууга салбаган, 100 жыл өмүр сүрсө да боюн сууга салбаган журт бул чуушаңчы деген журт берилет. Сиздердин жооңуздар туура болгондуктан 5 упай беребиз. Жалпы кыргыз журтчулугу үчүн биз баса белгилеп тактап кетүүчү жагдай чуушаңгыр журт экенин айта кетүүбүз зарыл.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Манастан интеллектуалдык теле таймашынын 7-чи айланпасынын республикалык таймашын көрүп жатасыздар. Ушул таймашка ар тараптан моралдык жактан, руханий жактан колдоо көрсөтүп бизге өнөктөш болуп жаткандар Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнчулуктук комиссиясы жана ошону менен биргеликте Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги. Бул эки мамлекеттик мекемеге терең ыраазычылык билдиребиз. Өсүп келе жаткан жаш муундарды Манас эпосу менен тарбиялоодо Манастан интеллектуалдык теле таймашынын уюштуруу тобуна зор көмөк көрсөтүшүүдө. Сагынбай Орозбаковтан жазылып калган тексттерди кунт коюп окуп чыккан ар бир адам анын сөз байлыгына, акындык чеберчилигине, ташкындаган сүрөткер кудуретине баш ийбей койбойт. Бул бир ааламда укмуш жаралган уникалдуу талант. Балким эч убакытта кайталанбас руханий көрүнүштүр. Чыңгыз Айтматов. Жалпы кыргыз журтчулугу өзүңүздөр баамдагандай бүгүн сиздер улуттук статусун алып жүргөн, тагыраагы улуттук макам менен ушул күндөргө чейин бир канча балдарды тарбиялап өстүрүп, билим берип келе жаткан номер 5-чи Борбор шаарыбыздагы Улуттук компьютердик гимназиядан келген Кабылан тобу менен Алыска Үргүзарлуу Баткен жергесинен келген Бүтүн ала тобунун таймашын көрдүңүздөр. Таймаш чындыгында жеке менин баамымда эң жогорку деңгээлдеги нагыз кырчылдашкан кыл таймаш болду деп ойлоп турам. Ал эми журттун дагы өз баасы бар. Албетте, бул бөлүмдө кайсыл тайпа канча упай топтоду. Жалпы жыйынтыкты калыстар тобу сиздерден уксак. Кеп кезеги кайрадан сиздерде. Бүтүн алато жана Кабылан тайпалары дагы бизге жакшы, кызыктуу таймаштарды куруп берди десек жаңылышпайбыз. Саламдашуу абдан жакшы болду. Манас бөлүмүндө Бүтүн алато бардык суроолорго жооп берди. Ал эми Кабылан тайпасы бир суроого толук жооп бере албай калды. Жана Нескаранын аскери 6000 аскерин эмне кылат дегенде кабыл алат деди. Кабыл алганын алат туура. Андан сырткары өзүнүн элине кетирген дагы жагдайы бар. Ошол себептен аныңар толук бааланбай калды. Анан бир суроого жооп жок болуп калды. Жанагы 714 кулжанын этин алып кетүү үчүн канча киши келет деген суроого жооп жок болуп калды. Мына ушул эки жеринен аксап калдыңар. Калганы Манас бөлүмүндө баарыңар жакшы кеттиңер. Сыргуржун бөлүмүндө дагы кошоос мылтыктын огундай болуп, бардыгына бирдей жооп берип, сөзгө дагы макалга дагы таасын жооп бердиңер, азаматсыңар. Жер суу аттарында дагы Кабылан тайпасы бир суроонун жообун таппай калды. Ушул жерде мүчүрүштүк болуп калды. Андан кийин күтүлбөгөн суроодо мүчүрүштүк болуп калды Кабылан тайпасында. Бүтүн алато тайпасы ушуга чейин толук жооп берип келди. Өз ара суроого келгенде дагы Кабылан тайпасы эки суроонун тең жообун таппай калды. Ал эми Бүтүн алато бир суроонун жообун туура таап кетти. Ошону менен жалпы жыйынтык Кабылан тайпасы 40 упайга ээ болду, Бүтүн алато тайпасы 65 упайга ээ болду. Калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай улуу дүйнөдөн ушунчалык билим алып, руханий азык тотоп чыккан балдар сиздерге таймаш куруп берди. Улуу мыйзам сакталып жазылбаган, уюлуп улуу журт чачылбаган, ар бир жаран өзүнүн ордун билип, асыл наркын населен качырбаган деген улуу урам менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ар убакта улутубуздун улуу байрагы болгон Айкөл ааламы түбөлүккө асабасы ашталып, желбирей берсин. Кайрадан Манастан интеллектуалдык теле таймаш аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.